Слист атындагы эл аралык аэропорту өлкө башчыны Мажарстан жылуу тосуп алган соң президенттик кортеж Будапештти аралай жөнөдү. Тарыхый шаар, тарыхый сапар. Бул ирет түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын бейфарамал саммити биринчи жолу ага байкоочу болгон Мажарстанда өтүүдө. Ага чейин дароо эки тараптуу жолугушуу. Кармелита сарайында Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан президент Садыр Жапаровду тосуп алып кыскача пикир алышкан соң эки өлкөнүн лидерлери сүйлөшүү залына бет алышты. Орбан эки өлкөнүн ортосундагы туруктуу экономикалык жана саясий кызматташтык тереңдеп жатканы тууралуу кеп салып, Кыргызстан акыркы жылдары жетишкен алгылыктуу өзгөрүүлөргө жана ийгиликтерге кызыгуу менен көз салып жатканын белгилеп, мамлекет башчысын таасирдүү натыйжалары менен куттуктады. Azt is mondhatnám, hogy a barátságon vége történik valami. Урматтуу президент Мирза, менин досум, ошо эки өлкөнүн арасындагы чоң аралыкты siz биз менен ошо байланыштырып атасыз. Innen messziről figyeljük a otthoni munkátokat. Биз алыстан сиздин тиякты болуп аткан иштериңизди да байкап отурабыз. Анткени Кыргызстандын менен география жактан да бир жайгашкан жери оңой эмес. Премьер-министр Кыргызстан географиялык татаал абалына карабастан ишенимдүү өнүгүүнү көрсөтүп, экономикалык позициясын бекемдеп жатканын айтса, президент Садыр Жапаров өкмөттөр аралык мамилелерди активдүү өнүгүүсүн, соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтык чыңдалганын белгиледи. Сиз белгилеп өткөндөй, Кыргыз-Венгер фонду абдан жакшы иштеп атат. Мажарстан тараптан ушу 50 миллион долларга чейин көтөргөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул абдан жакшы болду, себеби эки тараптуу долбоорлорду ишке ашырууда бул абдан жакшы рөлгө түшөт. Мажарстандын борбору Будапешт шаарында президент Садыр Жапаровдун иш сапары башталды. Азыр болсо ушул тарыхый делген Кармелита сарайында өлкө башчы менен Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан тарыхый сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат десек болот. Эки тараптуу жолугушууда президент Жапаров Кыргыз-Мажар өнүктүрүү фонду ийгиликтүү иш алып барып жатканын, ошондой эле бир катар экономикалык байланыштар жана дагы айыл чарба багытында кызматташууну тереңдетүү керектигин баса белгиледи. Ошондой эле расмий Бишкек мажарстандык инвесторлордун демилгелерин артыраптуу колдоого, аларды коргоого жана долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө даяр. Алсак 20 ушул жылдын биринчи жарымында ошо бүгүнкү күнгө чейин министрлер кабинетинин эки вице-премьери бияка Будапештке иш сапарлар менен келип кетти. Биздин соода-экономикалык мамилелерибиз дагы өсүп жатат. Алсак акыркы 5 жылдын ичинде соода сатыгыбыз 2 эсеге өсүптүр. Бирок албетте бул дагы аз, муну дагы эң жогорку деңгээлге жеткиришибиз керек деп ойлойм. Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргызстан менен Мажарстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана бир туугандык мамилелерди бекемдөө үчүн биргелешкен күч аракеттерди жумшоого макулдашты. Андан ары ТМУнун бейформал саммити Орбандын протокол кызматы убакыттын аз калганын кыйытты көрүнөт. Бул убакытта өлкө башчы делегация мүчөлөрү менен өз ара кыскача жыйын өткөрүүгө үлгүрдү. Чыгыш менен батыштын жолугушуу жери саммиттин мындай аталышы жөн жерден эмес, себеби уюмдун байкоочу өлкөсү Мажарстан биринчи жолу бейформал жолугушуу өткөрүп, ага Кыргызстан төрагалык кылды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Мажарстан Европа бирлиги менен түрк дүйнөсүнүн ортосундагы чыныгы көпүрөгө айланганын баса белгиледи. Бүгүнкү күндө Мажарстан Европа бирлиги менен түрк дүйнөсүнүн ортосундагы чыныгы көпүрөгө айланды десем жаңылышпаймын. Түрк дүйнөсүн күчтөндүрүү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардыгы үчүн коопсуздук деген ураан астында өтүп жаткан учурдагы Кыргызстандын төрагалыгы уюмубуздун алкагындагы кызматташтыгыбызды бекемдөөгө багытталган.
Соңку 4 жылда Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге өскөн. Президент Жапаров экономика, транспорт, энергетика жана санариптешүү чөйрөлөрүндө биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга жигердүү катышууга даяр экенин ырастады. Былтыр расмий түрдө ишке кирген Түрк инвестициялык фондунун долбоордук ишмердүүлүгү жакын арада башталышы олуттуу кадам болот деп эсептеймин. Бул соода логистикалык инфратүзүм, санариптик экономика, энергетика, өнөр жай, туризм жана ишкердик сыяктуу улуттук артыкчылыктарды колдоодо маанилүү механизм болуп берет. Өлкө башчысы жыйында инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруунун маанисин да баса белгиледи. Алсак жашыл энергетика чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлор аймактын энергетикасында жаңы доорду ача турган стратегиялык камбарата бир ГЭСинин курулушу жана транспорттук коридорлорду өнүктүрүү зарылдыгы бар. Кыргызстан транспорт коридорлорун өнүктүрүүгө жана өзүнүн транзиттик дараметин пайдаланууга өзгөчө көңүл бурат. Бул өңүттө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу тарыхый аймактык долбоор экени талашсыз. Аталган долбоор уюмга мүчө мамлекеттер ортосундагы транспорттук байланыштарын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошо алат деп ишенебиз. Тагыраак айтканда, Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жол Кытайдан Европага жер үстүндөгү маршрут менен баруу аралыгын 900 чакырымга азайтып, жүктөрдү жеткирүү мөөнөтүн бүтүндөй бир жумага кыскартат. Мындан тышкары Кыргызстан тоолуу өлкө катары тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүн колдоп келе жатат. Анын алкагында Бириккен Улуттар уюмунун тоолорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын ишке ашырууга катышууда. Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрүн тоолуу 5 жылдыкты ишке ашырууга катышууга өлкө башчысы чакырды. Ошентип Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөн ТМУнун бейформал саммитинин соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Бул саммит бейформал болгону менен Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр үчүн мааниси өтө терең окуя болду. Башкы максат уюм алкагында бардык тараптан кызматташууну ишке ашыруу. Дүйнөдө оомал төкмөл заманда түрк мамлекеттери бири-бирибизге жакын бололу. Биринчиден экономиканы жакындаштырып, соода сатыкты күчөтөлү, инвестицияны бири-бирибизге тарталы. Анан үчүнчүдөн болсо азыр жанагы согуш болгон үчүн көптөгөн коридорлор жабылып калды. Ошондуктан бул эки түрк мамлекеттеринин ортосунда транспорттук коридорду дагы мындай кеңейтип, байланыштарды өстүрөлү деп кеңири сүйлөштү. Азыр биз төрагалуу болгондон кийин көптөгөн баягы иш-чараларды өткөрүп атабыз. Анын ичинде жанагы цифровизация боюнча биз чоң жыйын өткөрдүк, форум өткөрдүк. Андан тышкары ген прокурорлор жолукту, соттор жолукту, экономика министрлери жолукту, министр юстициялар жолукту. Ошондуктан бул иш дагы алдыга жыла берет. Анан негизгиси биз айтып атабыз, азыр биринчи жолу күзүндө Кыргызстанда ошо Түрк мамлекеттер уюмунун премьер-министрлеринин жыйынын Кыргызстанда өткөрөбүз. Ушу негизги сүйлөшүүлөр болду. Мен оюмча бул азыркы саммит эң жакшы деңгээлде өттү. Так, мына бул элчинин кабинети. Ушул жерден отуруп жумушубузду кылабыз. Кагаз-багаздарды карап, справкаларды жазып, керектүү кишилер менен жолугушуп, сүйлөшүп, кызматкерлери менен жолугуш өткөзүп, ой пикир бөлүшүп. Кыргызстандын Венгриядагы элчилиги буга чейин чакан 3 бөлмөлүү кеңседе иш жүргүзүп келген. Эми минтип заңыраган имараттуу болгон элчиликте дипломатиялык өкүлчүлүктүн иш алып баруусуна бардык шарттар түзүлгөнүн жар салып, элчи мырза кубанычы менен бөлүштү. Мындайынан койгула. Ошондой эме турбайбы? Бул протокольный этаж. Протокольный этаж болот. Президент Садыр Жапаров азыр Будапешттеги Кыргызстандын жаңы ачылган элчилигине келди. Эске салсак, өлкө башчынын тапшырмасы менен Кыргызстандын элчилиги бар мамлекеттердин бардыгында өзүбүздүн имаратыбыз болушу керек деген тапшырма коюлуп, мынакей алардын катарына Мажарстан да кошулду. Будапештте болсо эми Кыргызстандын өзүнүн менчик элчилик этилген имараты бар. Жарандарыбыз келип ушул жерден күтүп отурушат. Кызматкерлер ушул жерден кабыл алат.
Мамлекет башы иш бөлмөлөрүн, административдик жайларды көрүп чыгып, дипломатиялык миссиянын кызматкерлеринин иштөө шарты менен таанышты. Сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров мамлекет мындан ары чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого биринчи кезекте көңүл бура турганын айтты. 30 жылдан бери мисалы Нью-Йоркто алсак, Вашингтондо алсак, арендада отуруп турбуз. Эсептеп көрсөк 10 жылда эле эгер мурда алып койгондо 10 жылда өзүн өзү актайт экен, бирок түбөлүк мамлекеттик менчик болуп калат экен да. Ошон үчүн муну дагы былтыр сатып бердик, эми силерге квартираларды сатып беришибиз керек. Алар дагы уштап аренда төлөбөй, өзүбүздүкү квартплаталасын эмесин гана коммуналдык төлөмдөрүн гана төлөп жашай бериш керек, бирок материал 5-10 жылда өзүн өзү актайт. Жалпы аянты 480 чарчы метр болгон элчиликтин имараты Будапешттин престиждүү жана көрктүү бөлүгүндө жайгашкан. Өлкө башы символикалуу белек тапшырып, элчиликтин кызматкерлерине ийгилик каалады. Эске салсак, 2023 жылдын аягында Париж шаарында, ушул жылдын апрель айында Сеул шаарында элчиликтер үчүн жаңы имараттар сатып алынды. 23 май өлкө башы Ысык көл облусуна болгон жумушу сапарынын алкагында аны өнүктүрүү пландары менен таанышты. Ысык көл облусунун бюджети 1 миллиард 668 миллион сомду түзүп, ички жана тышкы инвестициялардын көлөмү 10 миллиард сомдон ашкан. Облуста 311 чакырым жолдун курулушу уланууда. Анын ичинде Түпкеген, Балыкчы, Барскон, Корумду, Балбай ири долбоорлору бар. Жакын арада Барскон Каракол унаа жолунун курулушу башталат. Тамчы аэровокзал курулуш иштери жүрүүдө, быйыл ишке берилет, Кудай буйрса бизден баштап. Социалдык объектилердин курулуш тармагы боюнча 134 объект бар, ошонун 69 объект ишке берилген, былтырдан быйылкы жылы 2 жылдын ичинде. Анан 69 объект курулуш иштери уланууда азыр ошол объекттер боюнча. Облусту өнүктүрүү планына ылайык 2025 жылы 4 чакан ГЭС жана кубаттуулугу 300 мегаватт күн электр станциясы курулат. Келечекте дагы 34 кичи ГЭС, 5 күн жана 1 шамал электр станциясын куруп пландалып жатат. Ошол эле учурда Ысык көл облусунун 22 айлы ичүүчү таза суу менен камсыз болот. Туризм тармагында көл жээктеринин абалын жакшыртуу, эс алуучуларга шарт түзүү боюнча пландуу иштер жүргүзүлүүдө. Каракол шаарында бүгүн чоң майрам, дал ушул өлкөбүздөгү футболду өнүктүрүүдө, ошондой эле спортту республиканын аймагында өнүктүрүү боюнча иш ыргактын алкагында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен азыр Каракол шаарында 3300 адамга ылайыкталган жаңы стадион ишке кирип жатат. Биринчи оюн мына ушул гибриддик Талаа стадионунда болуп жаткан учуру. Мен силерге дагы бир нерсени эске сала кетейин. Ушунун аркы тарабында дагы келечекте 3000ден ашык адамга орундук ушундай үстү жабылган трибуна болот экен. Демек бул стадиондун дагы келечеги чоң десек жаңылбайбыз. Жаңырып, жаңыланган ынтымак стадионунда эми заманбап үй жабдоосу жана көрүүчүлөр үчүн чоң LED экран, гибриддик Талаа, автоматташтырылган сугат системалары орнотулуп, аянт чуркоо жолу менен жабдылган, машыгуу аянтчалары көрктөндүрүлгөн. 50 жылга чукул убакыттан бери көңүл бурулбай келген стадиондо дээрлик нөлдөн салып чыккандай эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Стадион бул жөн гана оюн талаасы эмес. Бул жаштарды сергек жашоого үндөочү, спорттун түрлөрү менен машыгып, ден соолугун чыңдоочу, жамы журт чогулуп, ар кандай мелдештерди, концерттик иш-чараларды өткөрүүчү жана эң башкысы спорттук күрөштүн аренасын гана эмес, биримдикти, ынтымакты жана мекенжилдикти чыңдоочу ордо десем жаңылышпаймын. Административдик жайлар, медиа зоналар, медициналык бөлмөлөр, калыстар үчүн бөлмөлөр, допинг көзөмөл бөлмөлөрү жана башка техникалык жайлар баары жаңыланды. Учурда футбол жаатындагы инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр Каракол шаары менен эле чектелген жок. Ошентип, өлкөбүздө спортто өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларын кайрадан калыбына келтирүү иштери, жаңыларды куруу иштери аябай чоң темп менен жүрүп жатат. Быйыл буюрса дагы 15 стадиондо
Анын ичинде Баткен, Нарын, Талас, Токмок жана башка шаарлардагы ири стадиондордо калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Мындай иш-аракеттер кыргыз футболун өнүктүрүү менен бирге өлкөдө эл аралык ири футболдук беттештерди өткөрүүгө өбөлгө болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Борбор калабызда дүйнөлүк стандарттарга жооп берүүчү чоң стадион курулуп жатат. Эмдиги жылы анын да ачылышы болот. Анын сыйымдуулугу 51.000 орун болуп, Борбор Азия чөлкөмүндө эң чоң стадион болот. 31-жылы өтө турган футбол боюнча Азия чемпиондугун бизде өткөрөлү деп арыз берип, Кудай буйрса деп турабыз. Эми жаңыланган стадион Караколдук Барс футболдук клубунун негизги үйү болот. Ачылыш аземинен кийин Кыргызстандын премьер-лигасынын 11-турунун алкагында Барс жана Ошмунун футбол клубтарынын беттеши болуп, ага өлкө башчысы да күбө болду. Ынтымак Ордо 22 майда өлкө башчысы Сауд Аравия королдугунун соода өнөр-жай палаталары федерациясынын башкармалыгынын төрагасы Хасан Маваджеп Аль-Хувайзини жана падышалыктын алдыңкы компанияларынын өкүлдөрүн кабыл алып, инвестициялык кызматташуу, соода экономикалык байланыштарды чыңдоо боюнча пикир алышты. Чет элдик инвестицияларды тартууда өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Кайсы өлкөдөн инвестор келбесин, биз анын укуктарын коргогонго мыйзамдык кепилдиктерди кабыл алып бердик, шарттарды түзүп берип жатабыз. Бул үчүн инвестициялык климатты жакшыртуу максатында өлкөбүздүн мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген, бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп, жеңилдетилген салык системасы иштеп жатат. Өз кезинде Хасан Маваджеп Аль-Хувайзи Кыргызстан келечектүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн зор потенциалы бар экенин айтып, жигердүү жана конструктивдүү өз ара аракеттенүүгө даярдыгын ырастады.